Мен анчалык кыйналып чоңойдум. Ошонун баарын сен билесиң. Отпусти меня! Отпусти меня! Нет, не надо! Нет! Kızım dur. Dur. Aslına gel. Sen менин көз алдымда апамды зорлогонсуң. Атамды өлтүргөнсүң. Я ведь тебя сразу зовут. С вами приятно иметь дело. Шеф, мы убили ее. А как убили? Он жашар кыздын көзүнчө апасын зорлоп кетет да. Только тренировка өч алыш керек. Өч алуу өзү туура эмеспи? Сценарий өзүнүн гана мээңине турат. Башка бирөөлөр сценарийди окуйт, түшүнбөйт да, оюн өзгөрткөнгө аракет кыла беришет. Женский мушташ жок да. Чын. Анчамча эркектен караганда жакшы мушташат. Дүйнөнүн 3 жолку, Азиянын 4 жолку чемпионумун. Биз баштатканда ишин тартыш кыйын деп. Көрөбүз деп койдум да. Каскадерлордон кыйналдык. Күчтүү балдарды таба албай. Сценарий ушундай жазылды да. Ошо Эльзада кыла ала турган нерселерди кыламыз деп. Актер билимим жок. Менин актерский ишенип айта турган жерим театрский болгон жок да. Ал жакта жана формасын көрүп жабышкан го. Жок, мен муну кие албайм деп. Бизге карап мен тартылбайм деп айта алган жок да. Бирок холодильниктерди уруп, эшиктерди уруп да. Ат чапкан жерим бар. Суга түшкөн жерим бар. Суда аккан жерим бар. Эльзададан башка мындай мушташа турган аял киши жок. Үстүмө бир чоң байке түшүп кетти. Мен байкаган жокмун. Тизим ичине кайрылып кетти. Эльзада жерге катуу түшүп калды. Мен ошол ооруп аткан бутум менен түштү да. Алдыңга өлүп берем дедим. Сенден башка эч ким тарта албайбыз. Жана связкам жыртылып кеткен ошондо. Азаматтын асыринасы жок. Не кылабыз, не кылабыз? Давай теппей турган кылабыз. Бутун иштетпейбиз дедик да. Салам достор, сиздер менен кайрадан Этнон подкаст. Бүгүн дагы алдыңыздарда бир өзгөчө мыкты бир тасманы талкуулайлы, сүйлөшөлү деп турабыз. Бүгүн бизге Ордолуу Ош шаарынын кино жаратмандары бизге укмуштуудай бир кино тасма тартып, ошонун үстүндө маек кылалы деп турабыз. Тасманын аты Кара Чач. Эми бүгүн ошол Кара Чач тасмасынын жаратуучулары, актрисалары бүгүн бизге конокко кош келипсиздер. Кандайсыздар? Кандай жетип алыңыздар? Жакшыбы? Рахмат. Жакшы. Ошо сиздердин трейлерди көрүп, ошо көптөн бери күтүп атканбыз. Тасма дагы мыкты, өтө опурталдуу болгон көрүнөт, жакшы. Тааныштыра кетели. Бүгүн биздин бул Кара Чач тасмасынын башкы режиссеру Азамат Турат уулу, жана ошондой эле сценарист, жана ошондой эле режиссер жардамчысы Кумарбек Нурумбаев, жана ошондой эле башкы каарманыбыз Эльзада Момунжанова экен, Ооба, туура. Мен болсо атым Саламат, фамилиям Иманов. Бул болсо Этнон подкаст. Кош келиңиздер. Кино туурасында бир экөө сөз кандай башталып калды? Эмне болуп кино тартып калдыңыз? Ошондон улам бир аз сөз кылбайсызбы? Биз Кумарбек экөөбүз буга чейин кыска метраждуу кинолор тартып келгенбиз YouTube'га. Анан отуруп, эми чоң кино тартсак деле боло турган эңгел жетип калдык окшойт деп отуруп, анан экөөбүз айылга кеткенбиз менин үйүмө. Барып не жөнүндө тартабыз деп отуруп, анан Эльзада оюма келе берди. Буга чейин Эльзадан 5 жыл мурда таанычымын. Анан Instagram'дан аккаунттан сүрөттөрүн көрүп отуруп, анан буга чейин мушташып жүргөн, жанагындай постановка коюп жүргөн кадрларын көрүп калдым. Ошолордон көрүп, анан Эльзадага байланышка чыктык.
Анан бул Элзада дагы макулдугун берди. Анан ошентип Анан сценарий жазып баштадык. сценарий жазып баштап калдык. Сиздер биринчи каарманды таап алып анан ошол каарман үчүн сценарий жаздыңар ошондо, Ошондой болду бизде. Анан буга чейин биз комедия тартканбыз. Анан экшен кандай десем, серьезный тасма биринчи жолу да. Мен комедияга жакын болгон үчүн комедия тарткым келип, комедия сценарийди жазып барып мындай кылайлы. Ах деп үшкүрүнүп барып тартып берет болчу. Анан бул өзүнүн оюнда көрсө ушу жүрөгүндө ушу экшен тартам деген немеде кыялда жүргөн экен да. Анан кийинки уже чоң тасмага отурабыз дегенде бул айтты, ошто аябай ысык болчу, шаарчы. Айылга кетели ноокатка. Аякта салкын. Анан бунун үйүндө шарты бар, бассейни бар. Бассейнге түшүп, чыгып ошол жерде жаза беребиз. Экөөбүз бардык. Не кылабыз деп отурсам, анан Элзаданы көрсөттү мага Инстаграмда. Кыскасы ушул кызга тарткым келип жүрөт, ушуну тартайлы. Деп отуруп анан кийин ошондон улам Элзаданы буну изилдей баштадык биз. Бул не кыла алат? Биз не кылсак буну кыйнап койбойбуз, анан не кылсак бул ачылып берет. Ошончо биринчи Элзаданы жакшы жаттап алып анан сценарий жазып баштадык. Ошондон анан Элзадага байланыштык. Сон, Элзада эми сиз өзүңүз туурасында айта кеттиңиз, сиз мына ушундай кино жаратмандарга бир башкача дем күч бериптирсиз. Сизди көрүп алып туруп, бир чоң бир тасма жаратабыз деген дем күч бере тургандай бир эмне иш кыласыз, каякта окуйсуз ошол туурасында? Мен өзүм Ош шаарында окугам. Уркая Салиева атындагы лицейди 11-класс бүтүрүп, андан соң Ош мамлекеттик университетинин эл аралык мамилелер бөлүмүн бүтүргөм. Негизи 11-класс окуучу кезимден баштап спорт менен алектенем. Күрөш, ММА жана башка түрлөр боюнча. Анан балким ошол өзүм спорттогу жетишкендиктеримди көрүп, анан да Турцияга барып каскадер болуп бир канча кинолорго катышканмын. Балким ошондон көрүп дагы мындай экшен кино тарта алабыз деген бир ойго келгендир деп ойлойм. Азыркы учурда дагы Турцияда каскадер болуп эмгектенип келесиз, Ооба, Турцияда окуп, жана ошол жакта түрк сериалдарында болсун, кинолорунда болсун, дублер болуп, актриса айымдардын аткара албаган аракеттерин аткарып беребиз ордуна, жана актерлорду, актрисаларды машыктырабыз, постановка коюп даярдайбыз, сценарий окуп. Ушундай биздин жумуш. Мага кызык болгону татынака айым неден улам мындай мушташка экшенга келип калды. Неден улам бул нерсе пайда болду да? Неден улам? Ошол билбейм, спортко деген менде кызыгуу бар да. Эми спорт деген мындай түрү көп да. Катание бар. Жүрөктөнбү? Бирок мушташка эмнеге кызыгып атат? Кызыгып калдым. Мушташка. Мен биринчи неге баргам? Эркин күрөшкө баргам. Анан ал жакта жана формасын көрүп, жабышкан го. Жок, мен муну кие албайм деп, анан карасам алыш күрөшү, ошо дзюдо, самбо, ошол спорттор мен тренировка болуп аткан экен, машыгуу болуп жүрүп аткан экен. Анан жакшы го деп, жанагы приемдор кооз, формасы мага жакты деп, анан ошо алыш күрөшү менен күрөшүп баштагам. Жакшы жыйынтыктарга жете алдым. Кошумчалап кетейин, чемпион алыш күрөш боюнча 4 жолку чемпион болду. Дүйнөнүн 3 жолку, Азиянын 4 жолку чемпионумун. Рукопашный бойдон дүйнө чемпиону. Уруш сайында боюнча Борбор Азиянын чемпиону. Мындай болду да. Сөзүм бөлүп койдум. Кызык кетти да. Кинодо бизге реквизит керек болду да. Неменин кара чачтын спортто жетишкендиктерин көрсөтүш керек болду. Анан биз өзүбүздүн Оштогу тааныштардан, спортсмендердин медальдарды, немелерди чогултуп көрдүк. Ушулар менен тарта беребиз го деп да. Анан ошондо Элзада өзү Бишкектен барды бизге. Тартылганда анан медальдар көрсөттүк, мыналарды коебуз. Койгула, менде нормальный медальдар бар. Өзүм медальдарды Бишкектен алдырдык да. 1 сумка медальдар келди. Баягы эми биз ошто чогулткан медальдарыбыз жөн эле простой медаль болуп калды. Тыйым болуп калды. Анан жөн эле бакырып коюп, Элзадан өзүм койгум келген жок да мен. Кайра өзүнүн медальдарын иштеттик да.
Баракелде, баракелде. Мындай балдар болсо мушташкандачы, эмне спортту тандагандачы мисалы, мындай күчтөрөгүн же болбосо мындай башкачарагын карап бир тандайбыз да, кыздар болсо байкадыңар кийимине карап. Кийими жакшы экен, ошол үчүн бардым деп атпайбы, мага ошонусу. Да кызык экен. Негизи тасма эмне туурасында? Тасма экшен, мушташ жагы дагы бар. Анан бул жерде негизги максаты башка. Айткым келгени биринчи көрөрмандарга бир аз кызыктуураак болуш үчүн тасманын окуясына бир аз башын сүңгү кетели да. Эмнеден улам, кандай башталат, тасма эмне жөнүндө? Мен бир окуяны билгем буга чейин. Бир ал ким экенин айтпай эле коеюн. Ошодон улам бул ортосуна чейин болгон бул окуянын, ар жагын биз импровизация улап кеттик. Анан ошодон сценарийде 10 жашар кыздын көзүнчө апасын зуруктап кетет да. Анан ал кыз чоңоет дагы бадай кек ичинде кек калып кетет. Таксе жок. Анан ошону мен берели дегенбиз да. Же 10 жашында чүнчүп калган кыз башка эч нерсени ойлонбойт. Сүйүү жок кинодо. Башка ата эненин мерими, анан кол коңшу менен мамиле деген нерсе жок. Только тренировка, өч алыш керек. Ошондой болгон. Бир максат кызды. Бир максат психологиялык травма алган да. Демек бул чындыктан алынган бул тасманын башы өзү? Ооба. Бир аз коздогон жерлери бар, эми көркөмдө. Тасма алган үчүн көркөмдөш керек болуп калды. Жок жерлерди кошуп фантазияларды. Сиз жогоруда айттыңыз, негизи бул биздин дебюттук толук метраждуу тасмабыз деп, анан ошондо дагы мындай өтө опурталдуу бир экшен боевик сценасын таап алыпсыздар. Анан кандай болду биринчи тартыш, кыйын болбоду? Биринчи кыйла ойлондук. Кыйын жанр тандап алдык окшойт, кандай болот деп. Каскадерлордон кыйналдык. Күчтүү балдарды таба албай. Анан Элзадан опыт бар болгон үчүн бир аз жеңил болуп атты съемка. Бизде съемкада эң опытный ушу Элзада эле болуп атты да. Ушул эле болуп атты. Экшендарда, аяк бакта да неме Азамат өзү дагы коет, бул дагы кичине кызыгат да. Курсак болгон менен атак бул деле спасибо демексин да. Бул ушу экөө антип мындай кылайлы дейт. Ошентип постановканы экөө коюп атты. Анан арасында эми биздин кинонун максаты мындай болду да. Канча кино чыкты мындай. Аял киши кордолгон, анан аял кишини сагап кеткен, бирдеке кылып кеткен мисалы. Аял киши болгон үчүн өч ала албай калып, же башка бирдеке кылып өч алып, мисалы кино башка маани менен өч алып атпайбы? А бунусунда чындап эркекче өч ала турган бир кыз болсун дедик. Жестко өч ала турган кыз болсун деп ойлонуп. Ушундай алып жаздык. Кадимкидей көрсөңүздөр мындай тасмада мындай женский мушташ жок да. Чын. Анча-мынча эркектен караганда жакшы мушташат да. Чындыгында эле жакшы мушташат экен, өзү сынап деле көрдүк. Азамат көрдү. Жакшы. Так, сиздин дагы бул менин билишимче эмеңиз, дебюттук башкы каарманыңыз. Кандай болду тартылыш ошол арасында? Негизи ошол Турцияда жумуш кылып жүрүп, кино кандай тартылат, көп нерсесин көрдүм да. Бул жакта жок нерселер ал жакта бар да. Анан бирок бай тартылбасаң билбейт экенсиң барерчи. Ал жакта жанагы чышына десе атайын сүйлөйт болчук да бири-бирибизгечи жана. Анан ушул өзүбүздүн кинодо чындап андай кайталай бересиң го, эгер бир башка бирөө сүйлөп калса, жок эме үнү жараган жок, башкадан тартылат депчи. Ошондо да кадырын билдим да. Негизи жакшы эле болду. Алдын ала мага кабар берген үчүн өзүм бир аз даярдадым. Бирок эми актерлук билимим жок. Өзүм аракет кылдым. Ошол каскадер болуп жүрүп, кичине болсо дагы тажрыйба жыйнаптырмын деп ойлоп калдым. Бирок дагы да аз буюрса толуктайм деген ниеттерим бар. Жанагындай актердук оюндарды аткарыш кыйыныраак болдубу же оор трюктарды аткарыш кыйыныраак? Жок, трюкта мен кыйналбайм деп ойлойм. Себеби чындап бир коркунучтуу, жандай рискованный көп трюктар жасадым. Коркпой эле мага жагат. Ошол үчүнбү? Бирок жандай ыйлоо сахнасы болсун, же болсом эми актерский бир нелерден кыйналдым деп ойлойм. Бир аз. Сен кыйналбадың?
Сен Азаматты кыйнадың да. Жок, могу кинодо көп мындай мен эми дагы көп нерселер болгон жок, ошон үчүн бир аз жеңил болду деп ойлойм. Эгер дагы бир кыйындар кезде кыйналам деп ойлойм. Сценарий ушундай жазылды да. Ошо Эльзада кыла ала турган нерселерди кылабыз деп да. Жөн эле кыйнабайсың. Кыла албагандан кийин окшобой калса качым. Бүтүнүрөөк өзү кыла ала турган окшой турган киши реальный болсун деп. Болсун Эльзадан. Бунун сүйлөп аткарган эмелерин көргөн эмеспиз да. Ыйлап, анан ошого бунун эмоция сүйлөшүш керек болду да кинодочу. Ошого бунун кинодо азыраак сүйлөйт. Сөз аз. Баштан аяк сүйлөбөйт, кинонун акырында сүйлөйт. Ага чейин эмоцияларын сүйлөп бериш керек болчу да. Сөмкө кайсы жакта болду? Ошто. Толугу менен. Толугу менен ошто. Оштун өзүндө болду. Канча күн тарттыңыздар? 20 күнгө жакын съемка болду. Сиз өзүңүз үчүн мисалы сөмкө учурунда кыйналган учурларыңыз болдубу? Кыйналган учурларыңыз. Көп деле кыйналбадык. Бир-эки эме эпизоддор окшошпой калып аткан учурларда мындай өз алдынча кыйналып аттым. Жакшы болбой калып атты окшойт деп эле. Ошол жагынан кыскынчылык. Мындай болгондо мен режиссерлук жумушка башым аралашкан эмесмин да. Анан ошо аралашып калган, тарткан ана операторлор айтып калчу. Экшн тартыш кыйын деди да. Ага. Биз баштатканда экшн тартыш кыйын деди. Көрөбүз деп койдум да. Ушу экшнсе да биринчи съемкага бир экшн коюп калдык да. Таң атып кетти тарткы дерчи. Ошол жерде ойлондум да, действительно кыйын экен дедим да. Анан ошол жерде каскадерлордон бирөө кыскасы жетишпей калды, ордуна бирөө ойноп коюш керек болду. А менин милдетим булар сценаны даярдагы дери, мен актерлорду, каскадерлорду коюп коюшум керек. Мыналар ойнойт, мыналар таяр деп. Жок болуп калды. Бул мени карап уже ызырынып калган биринчи съемочный деп, анан биздин неме Асат продакшндын директору Асат ака. Асат байке өзү ал дагы катуу жин келип атат. Себеби съемка башталганга чейин бизге катуу дайындаган. Даярдыкты катуу кылбасаңар эртең съемкада кыйналабыз. Ал киши бир-эки съемкаларга катышып көргөн билген да. Бизге өтө катуу дайындаган. Эчтеке кем болбош керек. Мен мындай карап мотор дегенде уже бүт даяр болуп тургандай болуш керек. Катуу даярдангыла деген. Ошол күнү бир каскадер жетпей калды бизге. Не кылабыз? Мен ойнойм дедим. Ошол жерден эмнеге анттым дедим, ушу 30 жол жыгылдым да. Бир уруш керек, жыгылып түшүм керек да. 30 жол болду ошол жерде. Ошол деген баягы сөз эсиме келди. Экшн тартыш кыйын деген сөз эсиме келди. Ошондон кийин бир дагы косяк болгон жок дебейсизби? Косяктар толтура косяк болду. Себеби биз биринчи тасма болуп аткан үчүн көп жерде косяк болду. Биз эми бирок баарыбыз стажыбыз бирдей, бири-бирибизге жыныбыз илбейт, көп заланбайбыз. Бирок немеге Асат байкеге алар мындай жүдөмүш көрүнөт да. Асат байке буга чейин башка проекттерде иштеп жүргөндө ар ким өз жумушун билет. Мындай көнүп калган да. Биз да ошондой элестетип мындай бир карап бир кызыранып коюпту деп, баса Асат байке менен Азамат экөө бир тууган. Экөө бир студиядан, ошо студия Асат байкеники. Биз ошол жакта жумуш иштейбиз. Анан режиссер Азамат өзү. Менин коркконум ушул болду. Оператор Асат байке, режиссер Азамат. Иниси режиссер, оператор байкес. Экөө кандай болот экен дедим да. Азаматка эгер неме жакпай ала турган болсо, кадр жакпай ала турган болсо, заново дейт турган болсо, ошо заново деген сөздү байкесине кантип айтат экен дедим да. Ошол нерселер кызык болуп атат. Бирок өтө мындай, кандай десем, өзүнүкүн бербеген бала. Мен ушуну кылышым керек деп ынабай эле туруп алат. Асат байке бир-эки жинди келип, "Мына өзүң тарт" деп камераны колуна берип коет. Акырындап, бирок ошон үчүн бизге 20 күнгө созулуп кетти болуш керек да. Кээ бир ал профессионал киночулар бир күндө 5-6 сценкалар тартса, биз бир күндө 3 сцена тартып аттык. Ошон үчүн бир аз узаараак болду. Негизи эле экшн сценаны тартыш бул оңой эмес өзүчү. Анан экшн сценада көп учурда кээ бирөө мындай реалдуулукту тандайт, кээ бирөө жанагы эффекттерди колдонот да. Силер көбүнчө эмнеге басып калдыңар? Бизге көбүнчө реалдуу болду. Реалдуу болду биз. Ооба, мындай. Ашыкча нерселерди колдонбодук, жана ригинг бар го. Ошол нерселерди такыр колдонгон жокпуз. Учур ийген жокпуз. Реалдуу болду. Бизде экшн неден кыйналдык. Биз каскадердон кыйналдык. Каскадер жетишкен жок чынында. Бир 3 каскадер болду. Калган
тааныш спортчуларды чакырып, аларга ушундай кыласыздар деп кайра кайталап үйрөтүп, ошондой бир кыйынчылыктар болду. Мындай эми сиз жогоруда айтып койсузбу? Каскадерлор аз болуп, мындай адамдар келди депчи. Анан алар менен жанагындай кокустуктар болбодубу? Жок, болгон жок. Жок, травма такыр болгон жок. Негизи эгер каскадер болсо, жеңил да, сразу тартылат. Өзүнүн ишин билет ал. Анан камера кайсыл жакта турат, кандай урушум керек, кандай жылышым керек, кандай реакция алышым керек. Каскадер баардык нерсени билет да. Спортчу жок. Ал эч нерсе мындай. Каскадердо актерский да бар, анан өзүнүн реакциясын да бере алат. Мындай реалдуу түрдө бере алат да. Мисалы, удар кайсыл жактан келип атат, кандай темпте келип атат. Ошого биз ошол жагынан бир аз кыйналдык. Эске алдык. Мисалы, мушташып атканда каскадердорду тийгизбей койсо, спортсмендер улуйуп ушундай болгон жокпу? Эки ызаланып кандай болду баягы британияда. Бирөө болду, тепкиленип. Жинин бизге көрсөтө албайт, бирок эшикти урат да жанагы балачы, холодильникти урат да. Неге? Мугалым жини келип атат да, уже биз почти 6 сааттан бери баягы сенканы тарта албай атабыз. Биринчи эпизод болчу. Баягы немен экшенди тарта албай атабыз мушташкан жерде. Уже почти 6 сааттан ашып кетти. Жанагы бала ал ойлогондо спортсмен бала биринчи жолу киного келип атат. Киного түшөсүн десе, сүйүнүп келген барып түшүп коюп келем деп. Бирок 6 саат тартылгандан кийин баягы бала уже желаниясы качты да кинодо. Бизге карап мен тартылбайм деп айта алган жок да. Бирок холодильниктерди уруп, эшиктерди уруп атат. Анан пайкап калдым мен. Уже ошол жерде анан мен дагы уже чыдабай калгам баягы жерде. Мен анан жиними ошол баладан чыгардым, келип ошого чыгардым анан. Мен пайкап атам, сен тартылгың келбей атат дедим, уже тажадың дедим. Бирок башын баштап койдум, тартылып койдум деди. Ал сен урат, жыгыласың, майып болдуң, кеттиң, сен башка тартылбайсың уже. Деп алда ошол сенканы бүтүргөнбүз. Ал бала эми экшенга чакырса ал бала келбейт эмес. Действительно, ал ушунчалык кыйналды. Анан биз ушундай өзүбүздүн айыбыбызды билип, бизде каскадер жетишпегендигин билип, болушунча жөнөкөй адам кыла ала турган трюктарды кылалы деп, ошого басым жасадык. Али 3-чү этаждан ыргып кеткен сцена неме жок, кадр жок. Столдун үстүнө жыгылган кадр жок. Али холодильникти пачактап жыгылат, ондойлор жок. Кадимкидей эле мындай көчөдөгү мушташкандай эле кокус тийип кетип сынып калса, сынып калды болуп коебуз. Анан атайын столдорду аралап, даярдап, аз келип мынаны сындырасың, ушуга жыгыласың деген кадрлар жок. Анан каскадер жетишсиз, неге жетишсиз деген суроо болуп калышыңда ошого да жооп берип коелу. Бизде Ошто көп тасма тартылбагандыгы үчүн оштук каскадерлор көпчүлүгү Бишкекке келе берген. Анан мен билгенден почти бир 50% Түркияга кетип калган. Ушундай да. Бизде Кыргызстанда экшен тасма анча тартылбагандыгы үчүн каскадерлорго бизде жумуш анча жок болгондугу үчүн каскадерлор көбү чет жакта жүрөт. Мисалы ошол менен Эльзада ошолордун бири. Эгер Кыргызстанда ошондой экшен тасмалар тартылса, ошол каскадерлордун жумушу буякта эле болмок да. Анан бизге да кеңирчилик болмок. Эми буюрса эми келечекте болуп эми башталды го, экшендар тартыла баштады, мындан нары уланып кетер. Эльзадан көрүп неме шыктанган кыздар деле бар. Киношодо бизде кинодо аралашып жүргөн кыздардан бирөө. Мен да каскадер болгум келет деп. Сиз эмнеге ошондо бул оюңуз эмнеге именно экшен тартайын дедиңиз? Көп кинолорду көрдүм. Кинотеатрга барып көрөм. Башында эле элдин жүрөгүн сыгат. Анан жарымда кетип калгың келет. Мындай жакшы эс ала албайсың, бир нерсе жетпегендей боло берет. Анан мен бул кинодон адреналин алган каладым да. Трейлерин көбүрө оор сцена болуп калыптыр, канпан бир ушундай эле тарта бересиңер деген комментарийлер болот. Азыр кинодо башкача. Мындай кыйналбайсың, күлүп жайнап эле руханий энергия алып чыгып кетесиң. Негизи тасмаңыз менен элге эмне айткыңыз келди? Тасма менен зына кылсаң бул сөзсүз сага кайтып келет деген нерсени бергим келди. Түпкү мааниси ошондой болуп калат кинонун. Жакшы. Сиз сценарийди бирге жаздыңыздар, Бирге жаздык. Сценарий жазууда кандай кыйынчылыктар болду? Нелерди ойлондуңуздар? Сценарий жазууда анан кагазга жазылган сценарийди камерага чыгарыш өтө кыйын экен. Кадрга чыгарыш өтө кыйын экен.
биз бир сцена ойлонгонбуз. Баягы Он банк деген кино бар го. Ошондой бир сцена кылсак, жанагы ошо Он банкты көрүп отуруп суктандык да, баягын көрүп туруп. Ушундай кылышыбыз керек депчи. Себеби ал жерде бир камерамен стартты баскан, моторду берген. Үзбөстөн до конца бир 50-60 адам менен мушташкан да. Үстүнө мотив тегеремчип кеткен да. Ошондой нерсе кылсакпы деп ойлондук. Анан кылып атканда Элзада травма болуп калды. Элзада айтты, мен короче бул көчмөндөр оюнуна барган. Көчмөндөр оюнунда ага чейин эле бир аз травмасы бар экен, бирок көчмөндөр оюнунда ошо травмасы катуу жаракат алып келди. Бул айтты, мен травма алып калдым, не кылабыз? Анан травман кайер десек тизеден экен, бутунан экен. Не кылабыз? Сценарийди өзгөрттүк. Баягы ошол айланып тегеренип чыккан жерди алдык дагы. Элзада теппейт дедик. Только урат. Ошо урган жөнүндө да өтө команданын арасында өтө хака бар. Оператор Асат Байке айтат да. Силер не деген сценарий жазгансыңар дейт. Неге ушу Элзада келет дагы дейт, кара чач келет дагы. Бир урса наркы жыгылып кала берет дейт. Бул кыз бала болуп атат, кичине реалдыкка жеткириш керек. Качабы тепсин же бирдеке менен урсун. Ал чын эле баягы эркек баланын эси болуп калганын элге мындай реальный кылып беришибиз керек. Жакшы. Аны тамашалашып бир удар жеп көрүм, чындап уктай истедим да. Действительно бир окшошту ошол жерлери. Андан кийин дагы бир чогуу отуруп Асат Байкемен бир кино көрүп калдым, ноутбуктан. Кыз бала да ал жерде бир урду жанагы киши неме өлүп калды. Баягы киши турган жок да ошол бойдо. Мен ошол жерин катуу эстеп калдым да. Азыр кино ошо кичине эле ролик, бир 4 минутталык. Ушул бүтсө азыр Асатканы күлдүрөм деп отурам да, билетсиз. Ошол бүттү, Асаткага көңүл деле бөлбөптүр, мындай карат. Айттым ана, сиз бир уруп түшүрүп кое берет силердин кызыңар дедиңиз. Мына көрдүңүзбү, бир уруп өлтүрүп койдум да дедим. Onu siz payqagan жоқсыз. Ол жерде ушундай экшнда адреналин болуп атканда ушундай эл байкабай өтүп кетет да ал жерде. Анан ушундай адреналин дегенде мындай болду. Азаматтын бир сөзү ушул нерсе менен, ушул максат менен тарттык. Азамат кайра-кайра экшн тартып атканда байгынты айтат. Жекжан болуп калды деп берет да. Жекжан болуп калды. Себеби көпчүлүк кинолор экшн дегенде жекжан элестетебиз го. Жекжанда эле стол менен неме кылып мушташып, көп урушуп, андай жок бизде. Реально мушташ. Барды, мушташ керек, урду, түшүрүп койду, кетет. Ал узак ол менен мушташып, туруп, эл күтүп, кайсынысы жеңеткен деген жери жок да. Ошо Элзада кирди, болду, урса керек деп, бир уруп түшүрүп коюп кетип калат. Димитрол деп ат коюп койушкан. Уктаткычпы? Неге сиз реалдуу жашоодо мушташ көрдүңүзбү? Мен 7-8 классыма чейин мектепте көөле балдар менен эле мушташып жүрөчүмүн. Уруп салчумун көбүнчө. Чындаппы андай? Чын эле ооба. Үстүнө чыгып бизде бир баланын аябай мурдун канаты ургандарым эсимде да. Анан бирок ошол 8 класстан бери токтолдумбу, вообще уруша элекмин. Такыр. Эч ким тийишпейт дагы, эч нерсе да дебейт. Туху да жетпейт. Жаман сөз да айтпайт, чындап. Мындай сыйлап, урматтап турушат. Эми эгер таанып алган бирөө жарым көчөдөн тийише койсо, такыр андай болгон жок. Болуп калса эми болуп калганга байланыштуу. Кандай болду? Димитрол кетти. Анан бирок тренировкада кыздар менен иштешпейм. Мындай аяй берем кыздарды негизи. Анан бир травма чыгып калчудай, травма алып калчудай эле сезилер. Ошон үчүн көбүнчө эркек балдар менен көп тренировка кылам. Күрөш болсун, мушташ болсун. Ошондой. Негизи тасмада бул бир чоң жоопкерчилик да, башка каарманды чыгарып бериш, көргөзүп бериш. Өзүңүздүн образыңыз менен тааныштыңыз. Ошол образга кандай даярдандыңыз, эмне кылдыңыз? Мага ошол экөө ойлонуп отуруп сценарий жазып чалышкан. Ушундай деп кино жөнүндө бир аз айтып, чынында мындай сүйүндүм. Анан чын эле болобу деп бир күмөн болот го баары адамдачы. Жана көп мындай сүйүнүп алсаң кээде болбой калат. Анан ошого чын эле болобу деп коем. Бирок мен не кылышым керек? Ыйлаймбы, мен күлөмбү, не кылам деп ошолорду сурап аттым. Анан акырындан айтып атты. Ошого карап видеолорду көрөм YouTube'дан.
анан күзгүнүн алдына барып мындай сүйлөйм, даярданам, жана эмоция берем. Ошондой даярдыктар болду. Анан ошол экшн негизи мурда өзүм постановка койчу эмесмин. Камера кайсыл жактан тартылат. Ал нерселер көп көңүл бурбайт болчумун. Негизи ушу кинодон кийин мен көп көңүл буруп калдым ошол нерселерге. Көп басым жасап калдым. Ошол негизи 60 адам менен ушташат деп атпайбы. 6 адам менен ушташ кыйын болду чындап кинодо. Эгер 60 каскадер болсо болот. Ушташ 100 каскадер болсо да болот. Каскадерсиз кыйын. Эгер бирөөнүн реакциясы туура эмес болуп калса, ала албай калса, кайра башынан тартыш керек болуп калат. Бирок салыштырмалуу бизде ушундай боевик кадрлар, экшн тасмалар бул жылы жакшы эле тартылды, мен билишимче. Ооба. Негизи буга чейин ошо перегонщикке сонун тартышыптыр. Анан кийин Жаныбек тартылды. Жаныбек бүт каскадерлор. Ооба. Сценарий Актерлор да каскадерлор. Баары каскадерлор. Ооба. Анан бул мисалы байкасам ошо именно мушташкан тенденция Кыргызстанда кайрадан күчөп баратат да. Көбүрөөк тартып, тасмаларга көбүрөөк мушташкандарды кошуп, мунун негизги себеби эмне деп ойлойсуз? Бунун себеби мындай го дейм. Азыркы ошол чоңоюп уже кино тартканга көзү жетип калган инсандар жаштыгында экшндарды көрүп чоңойгон кишилер да. Себеби биздин жаштыгыбызда ошол Джеки Чан, Брюс Ли, Ван Дам ошол кинолор менен чоңойгонбуз да. Ал маалда сүйүү жөнүндө кино жок эле. Сүйүү жөнүндө кино болсо деле биз көрбөйт болчук да. Дискетти мындай карап эле сүйүү жөнүндө кино жылдырып салды да. Джеки Чан турса сразу Джеки Чанды койсун. Анан ошондо кыялданган кишилер азыр эми ошол кыялын орундатыш үчүн тартып баштады го дейм да. Анан ошол Джеки Чан, Ван Дамды көргөндө силер деле ошону туура айтып белеңер? Ооба. Туурап мушташып. Ушундай мушташып тепкендерди көп сүйлөгөн ошол кинодон үйрөнгөнбүз да. Анан ошого отурлай суроо, биздин силердин мындай тасмаңарды көрүп туруп, жаштар дагы ошо жанагындай мушташып, же болбосо жанагы сыяктуу нерселер пропаганда болуп кетпейби? Андай болбойт. Наоборот, кыздардын спортко кызыгуусу ашат деп ойлойм мен. Себеби дегенде биз кара чачтын спорт менен ушунчалык машыккан, уже чоңойгонго чейин машыгат да. Ага чейин башка эчтеке арасына кошкон эмеспиз. Бизге агалар бирөөлөр менен кеңешип атканбыз сценарийде. Кеңешип атканда айткан арасына сүйүү кошуш керек. Арасында кара чач бирөөнү сүйүп калсынбы, бирдеке болсун, ошентип кинонун интригасын башка жака бургула деген да. Бурайлы деп деле ойлоном, мен де давай бурайлы дейм, бул жактырбайт. Жок деп элечи. Анан биз ушундай командада ушундай неме болду. Башында кино тартып баштаганда сүйлөшкөнбүз. Ушундай кино болсун, бизди эч ким кайтарбасын. Анан бул сөз бар да. Режиссер болсоң, эч кимдин оюн укпа. Сен өзүң оюңдагын бериш үчүн сен өзүң кылыш керек. Бирөө сенин оюңду өзгөртүп кое турган болсо, демек вес кино өзгөрүп кетет да. Ошого болушунча биз деле бардыгыбыз Азаматтын карап турдук. Эмне болду таксыр дейбиз. Десе болду. Тура келбей атат десе кайра башынан жасайбыз. Художник дагы өзүнүн досубуз Эржигит деген. Ал бала буга чейин кинолордо иштеген. Ал бала деле ошол сразу эле мындай да. Ийкемдүү бала да, ийкемдүү. Эмнелер болбой калды десе. Всё без проблем. Надо будет комнатанын башынан жасап чыгат да. Ич алеги тырышып, дебейт да. Болду, режиссерга жакпай калыптыр. Баарыбыз угабыз. Акыры бизге ошо Асат Байке дагы ошого көндү. Биздин команданын эң аксакалы, баарыбыз ошол кишини угабыз. Бирок ал Байке дагы түшүндү да. Значит, режиссерду уксак жакшы болчудай. Деди, ал дагы уже Азаматка. Эмне кылайлы Азамат? Азамат карап алды да бардыгыбыз. Бул да болсо сиз үчүн бир чоң жоопкерчилик болсо керек. Сценарий өзүң гана мээңде турат. Башка бирөөлөр сценарийди окуйт, түшүнбөйт да, оюн өзгөрткөнгө аракет кыла беришет. Баягыдай режиссерлордун арасында сөз болот. Режиссерлор көбөйүп кетет кинодо депчи. Анан ошого эч кимдин оюн укпай, ошо оюнда турган нерсени чыгарыш керек болду да. Жакшы. Негизи байкашымча бул тасма негизинен бир өч алуу туурасында экен, Анан негизи сиздин өзүңүздүн оюңуз кандай? Бул өч алуу өзү туура эмеспи? Өч алуу деген туура эмес. Биз кинодо дагы өч албайт. Аяга жакшылык нерсе менен бүтөт. Бир мааниси менен. Бөлбөйт.
көп адам менен кеңештик сценарийде. Кинонун акырында өч алуу деген уже түшүнүк түгөнөт да. А бул өч албаптыр го дейт да. Ошондой болуп бурулат акырындачы. Кадимкидей. Биз өзүбүз көрүп деле өзүбүз возможно жакшы тарттык деп бири-бирибизге карап күлүп сүйүнөбүз да. Анан башка кишилерге көрсөтүп көрөлү дедик. Любой кишини мындай кетип атып эле көчөдөн бир өтүп келсе жүрчү. Келип студияга отургузуп кинону көрсөтөбүз. Эчтеке деп сүйлөбөйбүз, эчтекени түшүндүрбөйбүз. Кирип бүткөндөн кийин сиз эмнени түшүндүңүз дейбиз да. Дегенде 3-4 киши айтты, мени алдап койдуңар деди да. Мен башкача кино элестетип отурдум беле. Акыры башкача бүттү. Ошо көпчүлүк кишилердин ою ошондой болду. Анан биз тасманы тартып атканда ушунчалык катуу ойлондук. Биз кинотеатрга чыгарабыз деген датабыз жок болчу. Мына күнү кинотеатрга чыгат деген эмебиз жок болчу. Биз кинону тарталы, көрөлү. Биз кино кыла алдыкпы? Же болбой калдыбы? Кино болсо анан кийин элге чыгаралы деген максат болду. Ошо кинону коюп, анан кеңеше турган кишилерге, чоңдорго, буга чейин кино тарткан, кинода аралашкан агаларыбызга көрсөттүк. Ошолордун немеси менен, ошолордун оюн угуп, анан значит биз чыксак болчудай. Деп анан биз немеден кинотеатрдан место издедик да. Биз кино коет элек деп. Демек кинобуз жакшы болду. Демек жакшы болду. Буюрса. Көп учурда кинодо Кудайга тобокелди көбүрөөк салып аттык. Мисалы буга чейин подготовка кылабыз. КППда мынчанчы күнү машиналар керек, мынчанчы күнү дрон керек. Ошолор бүт даярдап отурабыз. Эртеси күнгүгө ошолор жок болуп калат. Эртең съемка дегенчи. Не кылабыз, ойлонобуз. Кудайга тобокелди салабыз. Эртеси баары келип калат. Анан бизге булут керек болсо булут чыгып берет. Жамгыр жаадырыш керек болсо жамгыр жаап берет ошол учурда. Бүт натуральный болду. Жасалма жамгырыбыз жок. Жасалма күнүбүз жок. Жасалма түн кылган жокпуз. Бүт натуральный, баардыгы өз ордунда кетип атты. Эртең менен чыксак, мисалы бир кортеж керек болуп калды, мисалы. Криминал кортеж менен жүрүш керек, шаар ичи. Кортеж жок. Уже ойгондук, команда туруп съемкага кетип атабыз. Кортеж. Локацияга. Кортеж жок. Аналардын баардыгы менин милдетим. Даярдап коюш. Мени урайт. Таксыр ушундай кылбагын дейт. Болот, Куда кааласа деп коем. Эле ушундай сөз бар, Куда кааласа деген сөз бар. Болот деп коем. Айткандай эле биз баягы локацияга жеткендер уже жана кортеждер өзү чалат. Биз келдик жоксуңарбы дейт. Буга чейин телефонго өчүп болуп атты эле баякча. Биз келгенбиз, телефон өчүп калды просто. Ошондой учурлар болуп атты. Анан жада калса Элзадан трамвасын натуральный кылдык биз. Кинодан байкалат. Бир бутуна трамва бар, бир аз аксап басат. Ошол трамва натуральный трамва да. Дайын аксаткан жок. Негизи бир тасманы жаратардан мурда алдын ала бир тасмаларды көрүп, окуяларды угуп, бир шыктанасыңар го. Бул тасманын бир референстери барбы? Бир көрүп шыктанган тасмалар, окшош тасмалар деген сыяктуу. Мында окшоштук жактары башкаларга бир аз бар деп ойлойм. Кайсы тасмаларга окшошот? Рейд тасмасына окшош. Ван Дамдын тасмаларына окшош. Ошолордон шыктандыңыздар көрө, Ооба. Сон. Сиз өзүңүздүн каарманыңыз менен таанышканда каарманыңыздын кайсыл жагы жакты, кайсыл жагы жакпады? Может, сценаристтерден кээ бир жерин сурандыңызбы, бул жагын кошуп же бул жагын алып коюңуздарчы деп? Жок, менде такыр андай сураныч болгон жок. Мага баары эле жакты десем болот. Өзүмдүн образым, өзүм кандай болсом ошондой эле жеңил болду. Андай бир болгон жок деп ойлойм, болгон жок. Себеби сени изилдеп анан жазганбыз сценарийди. Не кыла алат, не кыла албайт деп. Чын эле. Анан Азамат байке ишенип аттык баарыбыз. Эмне десе ошону кылабыз. Анан жанагындай ойнойм. Болот десе, жакшы деп. Барып көрсөтүңүзчү, көрөйүнчү деп такыр антип барып көрүп, кайталап андай болгон жок. Болот деди, значит болот деп. Ошондой. Сиз негизи каарманыңыздын өзгөчөлүгү эмне болду ошондо? Өзгөчөлүгү ошол Мушташкадан сырткары дейли. Мушташкандан сырткарыбы? Ички дүйнөсүндө, жан дүйнөсүндө эмнени көздөгөн? Нени көздөгөн? Негизи мисалы актер деп коюнда көбүнчө эки катмар менен ойношот да. Сыртындагы бир нерсени элге көргөзөт, бирок ошол учурда ичинде башка бир сезимдер менен жашашат да, мисалы, то есть ошол 2-3 катмарлуу болдубу деген бир ойлор да.
негизи айтат эмеспи, ата энем бар, кайсы пайдан кемим бар деп. Кинодо менде ата энем жок да. Ошол кек бир өксүк болуп мындай чоңоюп калган да. Анан ошол бир максат менен чоңойгон да, өч алам деген. Бирок аягында ошо мындай окуяны угуп адам өзгөрөт да. Демек анын мындай анчалык деле мындай кекчил эмес да. Карап көрөт. Таразага салат, кайсыл жак туура, кайсыл жак туура эмес. Туура чечим чыгарат деп ойлойм акырында. Мен көргөн жокмун аягында. Эгерде бул жак макул болбой калса кандай кылат элеңиз? Баардык тасманын өзөгү Эльзада экен да. Макул болот деп ойлогом. Болбой калсачы? Көп жылдар мурда 5-6 жыл мурда таанышмын. Эмне болуп таанышкансыздар? Бир досум аркылуу. Тоже съемкада или жок? Мындай эле. Жок, спортчу. Ошол боюнча мамилебиз жок болчу. Буга чейин бунун эмне кылып жүргөндөрүн карап жүрчүмүн Instagram'дан. Анан учур келгенде бул менен байланышка чыктык. Бирок чындыгында эгер Эльзада макул болбой калса, Эльзададан башка мындай мушташа турган аял киши жок болчу. Биз башка жанрда тартмак. Башка жанры. Кайсы жанр? Кайракай эмеже? Ал жагын уже сценарийге байланыштуу болот эле да. Биз бул сценарийге даяр болгонбуз. Эгер ушу Эльзада эле макул болбой калса, уже бүттү, бул сценарий жок болот болчу. Эгер буга башка актриса тарта турган болсо, чын уже кино окшобой калат. Чындап эле бизде мындай экшнда ойной алган каскадер актриса айымдар жокпу? Мен көргөн жокмун Кыргызстанда. Негизи Турцияда дагы ирандык кыздар бар, казак кыздар бар, өзбек, түрк. Бирок мындай да, бирөөсү кылычты билет, бирөөсү мушташты билет. Ушундай да, бир багытта. Меники аралашып кеткен деп. Баарын билесиз. Бүт универсал эва. Анан не дагы биздин башкы небиз деп коет, Файтмастер. Эмне кино болсо бүт барына мени алып кетет да. Балким ал жакта бир эле кинода мисалы ат чапкан жерим бар, суга түшкөн жерим бар, суда аккан жерим бар, мушташкан жерим бар, бир суу неден бийиктен жерге кулаган жерлер бар. Көбү коркот. Мисалы ошол эски тарыхый кинолорго дагы көп кетебиз, барабыз. Кылыч, ушундай ат. Көбүнчө кыздар ошол багытта көп жүрүшөт. Анан ал жакта дагы көбүнчө эркектер кошуп коет. Андай жалбырактын алдынан секирип чыга калган, талдан секирип түшкөн, короче, ушундай сальто менен түшүп, ошондой нелер бар деп балдар кошуп койт көбүнчө мени. Сиз эсиңизде калган эң оор трюк кандай болду? Эң оор трюк. Не го деп ойлойм. Ат менен келатып, бир көпүрөдөн сууга түшөм. Негизи суук, декабрь айы, ичимде жанагындай не бар? Балыкчы деп коет, не деп коет? Термо. Ошондой кийим бар. Бирок суу адамды көмөт, анан агымдагы мындай бат, каттуу. Ошол болду, бирок бир дубль менен аткардым. Кеттим сразу. Бирок аткаргандан эч нерсе болгон жок да, корккон жокмун. Башында корктум. Башында негизи чын коркосуң го. Адамга сразу жаман ой келет го. Жаман ой келет. Травма болуп калсам, не болуп калсам. Бирок жок. Эч бир отказ берген жокмун, баарын кылдым ушундай. Травма алып калган учурлар болдубу? Жок. Мен травманы ошол күрөштө залда тренировка кылып аткан убакта үстүмө бир чоң байке түшүп кетти. Мындай байкаган жок. Тизим ичине кайрылып кетти. Жана связкам жыртылып кеткен ошондо. Ошондо менде не болду? Ошо кинор болчу алды да. Аябай мындай маанайым түштү да. Мындай адамдын эң керектүү бир нелери да мага тепкенде, башка болгондо, анан аябай өзүм ыңгайсыз сездим. Чалдым.
мен тартып албайм дедим. Жок, болбойт деп жаңағыдай сен урасың, теппейсиң деп атпан. Бирок болушунча эртерээк жакшы болсун деп не кылам, массажга барам, врачка барам. Ошентип атып, бирок жакшы эле болду. Арасында бир-эки жолу кыйналып атты. Бут ооруп бир-эки кадрларда. Анан бирөөсүндө жана натуральный тромба дегенибиз, бунун бутунда тромба бар экендигин унутуп калыппыз да. Анан бир сценкага даярданып атат команда. Анан биз Элзада экөөбүз бул текст даярдап атабыз да, тексттерди. Арасында бир ойноп кеттик да эмес. Мындай колго мындай көтөрүп эле түрктөр бар го. Ушундай көтөрүп туруп, ушундай көтөрөм деген да. Көтөрүп атканда менин колум тайып кетти. Элзада жерге катуу түшүп калды кал. Именно ошол ооруп аткан буту менен түштү да. Отуруп калды ыйлап. Эчтеке кыла албайсың да, барып кармала берейин дебейсиң. Кыскасы мын чыкпай туруп бердим да. Азамат мени карады, деди. Асат байке мени карады, деди. Артында сиз жаап болуп калдыңыз. О Кудайым, Элзаданы путка тургузуп бер деп. Ошондой не бар. 5 минутада өзүнө келип калат. Ойноп кетет да. Аяк катты ооруйт. 5 минуттан тегерек өзүнө келип кетет. Негизи залда да ошондойм. Травма алсам же бир жер кайрылып калса, отуруп алып же кетип калбайм да. Кайра келип тренировка кыла берем. Анан эми атайын келдик деп андай не жок, сразу жок кылабыз, давай баштайлы деп ошентип тартып бүтүрдүк. Сон. Эми сиз ушунча даярданып алгансыңар, сценарий жазып алгансыңар, макулдугун алгансыңар, анан ортодон туруп эле сизге чалды дагы. Жок, мен тартып албайм деди. Ошондо кандай алдыңыздар? Алдыңа өлүп берем дедим. Сенден башка эч ким тарта албайбыз. Азаматтын асыринасы жок. Не кылабыз? Давай теппей турган кылабыз. Бутун иштетпейбиз дедик да. Колун иштетебиз. Анан бүт ошо баягы жерлерди, ошо бут менен боло турган жерлерди чызып. Көп нерсе купулума толбой атты, өзүм башкача элестетем да, башкача кылсак, мындай кылсак сонун болмок дейм. Бир бутум ойлоп коем, дублер колдонсокпу дейбиз, жок деп. Чамча өзгөртүп, бут кошо берели, мен эптейм деп. Чамча буттарды кошуп. Кол эле боло берсе кандай болот деп ойлонуп коем. Бут кошуп аттык негизи анча. Сизде негизи мындай боксер калган экен да, ошондо. Бул жакта. Ооба. Жалаң кол менен, рукопашный. Негизи тренировкадагы ошол бокс боюнча тарта. Ошол сценарий ошон үчүн өзгөргөн да. Бул тренер бокс боюнча тренер болот. Ооба. Тагага чейин карате боюнча тренер болгон. Азыр тасма бүттү да буюрса, Бүттү. Тасма бүттү буюрса көрдүңөр. Анан негизи айтат го, оюңду кагаз бетине 30% түшүрүп алсаң, генисиң дейт, 50% түшүрүп алсаң, Оскар дейт го. Ошол өзүңүздүн оюңузду канчалык деңгээлде кадрга чыгара алдыңыз? 90% бере алдым деп ойлойм. 90% чыкты. Ооба. Анан мисалы көргөндөрдөн сиз үчүн эң эсте калган кандай сын пикир же ой болуп атат? Сындарды деле азыр билбейм, бир жакшы эле ойлорду угутабыз. Сон макталып. Уга элекпиз. Кан немелер бар экен, окшош жанрлар болуп кетат, кинолор окшош болуп атат деген эле угуп атабыз. Так жакшы эле советтерди угуп атабыз. Ошончо жакшы эле болуп атат. Эч кимден анчалык жаман сөз угуп элекпиз да. Жакшы. Тасманын кара жаш тасмасы канчага тартылды, канча сом болду бюджети? Ушуну Бертен менен экөөбүз ойгонуп эле ушуну сүйлөштүк. Давай суммасын айтпайбыз деп. Анан Азаматбек жок, айталы, уят болуп калат деди. Ушундай аябай сурап атса. Айтпа дейт. Айтпа дейт. Мен айта берейин. Байкеге ишенем да. Ошентип айттыңыз. Аябай эле көп сумма кетти. Аябай көп болгондо канча? Сыр бойдон калсын. 100гө чейинби, кийинби? Жак андай эмес. Мына азыр Кыргызстанда тартылып аткан күчтүү тасмалар бар го. Ошолор менен почти бирдей эле. Анан бизге арасында көпчүлүгү колдоо иретинде ошол нерселер жеңил өтүп кетип атат. Негизи Ош Жергесинен тартылган тасманын көбү ошондой болот. Мен байкайм да, мисалы баары. Биздики мисалы мындай болду да. Асат Production студиясынын бүт техникасы бар. Биз эч кимден техника арендага алган жокпуз.
берип туруп анан беребиз деген жокпуз. Бизде жада калса звук жаздырган аппараттан бери бар. Биз Бишкектен бир гана үн операторун чакырдык. Үн оператор келип бизге звукту запись кылып берсин дедик. А үндүн режиссерлугун, үндү тазалаганда Азамат өзү, монтаждагы Азамат өзү, даже красканы Азамат өзү кылды. Анан кече бияка алып келатканда GC деби, DCP форматы. Мен ошолорду жакшы түшүнбөйт. DCP форматка кинону ошондой кылып, анан кинотеатрларга бериш керек экен. Ошону эмне кылабыз дедик. Анан таксир $200 деп атат, Бишкекте бирөө кылат экен. Давай өзүң кылбайсың дедик да ошо. Колунан келет бүт баарычы. Бүт баары. Просто мындай жумушу көрүнбөгөн үчүн бул билинбейт да. А так бунун жумушу өтө чоң. Бүт жумушту өзү кылды. Жада калса айтып атпайм, Асат байке эмне кылып ызаланып, "Ма өзүң тарт" дегендечи. Коркпойбуз да биз. Азамат ол Асаткадан лучше тартат дейбиз. Өзүң тарт. Анча жерлерде өзү тартты. Кээ бир операторский постановкаларды өзүм коюп аттым. Экшндарды тартат. Көңүлгө толгон кадрлар чыкпай калат кээ бир учурларда. Анын немеси жетпей калатканда мен оюн берип мындай кадр коелу, мындай кылайлы деп. Кээ бир жерлеринде өзүм ала калып тарта калып. Бияктан экшн кадрларынан го мен ишенип турган маселе болгон жок да, бул жактан баарын кылды. Анан именно актёрдук тарабы кандай болду? Именно жана сезимдерди ойнош, ыйлаган жерлерин, күлгөн жерлерин ойнош. Ал жай кандай болду? Кыйналып атты бир аз, байкалып атты кыйналып. Анан грим жактарынан коюп бир 99% окшото алды деп ойлойм. Аракет кылып атты. Көздөн жаш агыза турган немелер бар экен. Ошолорду агыздырып аттык. Көздөн жаш акпаса. Аны койсок да акпайт жана. Негизи мындай кино көрсөм же кайгылуу бир нерсе көрсөм деле көзүмөн жаш чыга берет да мындай. Бирок ушу киного келгенде ыйлайын десем ыйлай албайм да. Чыкпайт. Такыр эле чыкпайт. Жанагы дарысын, пияз, нерселерди колдоном болбойт. Кээде бирок не келип кетет. Илхамбы? Бирок мындай болду да, биздики менин актерский ишенип айта турган жерим театрский болгон жок да. Чисто кинонукундай болду. Себеби бул кыз буга чейин театрды көргөн эмес да. Анан кээ бир анча биз театрдан 2-3 актер чакырдык. Алар театрга сиңишип калган да. Камерага театрдагыдай ойнойт да. Анан биз менен бизден чоңдорго биз үн чыга алган жокпуз. Өзүбүздөн жаштарга айтып аткан театр болуп кетип атат. Кичине мындай реальныйраак кыл, бул кино. Сиз көчөдөгүдөй эле кыл деп. А бул Элзаданкы таза ошондой натуральный болду. Бир да театр аралашпайт. Чын жүрөктөн болот. Кыскасы бунун ыйлаганын көрсөңүз ишенесиз да. Жада калса ошол тасманы биз тарттык. Анан бул режиссер өзү ал жерде 10 дубль болсо 10 дубль көрдү. Еще монтажда ошону кыркып баяка жылдырып атканда да бир 30 жолу көрдү. Краскадагы көрдү, канча көрдү. Кыскасы толтура көрдү, бирок кайра көрсө дагы мага айтат да. Ушулар жакшы окшоптур депчи. Ошондой жүрөккө купулга толгон жерлер көп да. Биз алиги жазып атканда кантип эткенбиз деп Элзадага ишенбей, биз видеозондуктан чалып, өзүңүз видеого тартып, мынау текстти сүйлөчү дегенбиз даже. Ушул текстти сүйлөп көрчү кандай болот экен. Сүйлөп жөнөткөн, телефондон бир аз мындай болот да баары. Мындай карайбыз да, боло берет дейбиз да. Бирок кийин ошолор немеге экранга тескеринче наоборот жакшы болгон экен. Жакшы болду. Наоборот жакшы болду. Бул да себеби Элзадада өтө чоң жоопкерчилик болду да. Бул биз буга айтканбыз да. Сенден башка эч ким ойнай албайт, биз только сага жазганбыз. Анан бул тасмага эмнеге сүй кошкон жоксуңар баса? Сүй Элзада айымга эмнеге бирөөнү сүйдүргөн жоксуздар? Сүй жарашпай койду да. Баарын эле бируудар менен сүй жарашпай койду. Себеби бул кыз тренировка менен чоңойгон кыз. Ушундай тренировка менен ушундай чоңойгон, даже кинодо бул кыздын булчуңдары билинип турат да. Анан өч алам деп баягы көчөдө эркек балдарды бир уруп, алиги эсин ударып коюп аткан кыз кантип эле сүйүп калсын дедик да. Элзада айым жашоосунда деле ушундай турбайбы? Жашоосунда деле ушундай. Сиз жашоодо болот да ал нерсе, туурабы? Ооба, тренировка кылганда машыккам, ошондон го дейм. Менде чын эле биринчи мындай арык болчумун спортко келгенге чейин. Спортко келдим, тренировка кылдым. Анан эртең менен фитнеске жаздырып койгон кроссфитке агай. Кечиндеси күрөшкө барам.
бир айда мен канча 6 килограмм кошком. Кадимкидей жоңоюп булушуңдар. Бирок ошол салмакта канча жылдан бери 6 жыл болсо 6 жыл 7 жыл болот. Ошол салмактамын. Эч мындай өзгөргөн. Сизге азыр жантан бери бир айтып атсаңыз мындай суроо келди да бир. Сиз буюрса мебеле курасыз да. Мебеле курасыз, эме кыласыз анан мебелөдө ким башчы болот негизи? Клиент качырбай. Андай дегенмен мен мээримдим деле. Эркемдүү кыз сырттан караганда. Кинода байкалат. Мен өзүм иш жумушумду билем, эркек өзүнүnkүн билет. Албетте ал тамаша. Биз Элзадан кинода жүргөндө бул мага кофеде отура берсе керек деп ойлогонбуз да бул кыз. Көрсө бизден эрте туруп жанагы команда менен тамак аш ичкен жерде кылган ишчилер бар өз башка. Ошолор кошо жадамдаша калып, экөөмдүү жакшы кыз экенин байкадык. Сан баракелде. Өнөрүңүз өркүндөй берсин. Сиздеги тасмада роль жараткан өзгөчө айымдар бизге чындыгында кино дүйнөсүнө суудай эле керек. Анткени бүгүнкү күндө кино аябаган өнүгүп атат. Анан мен ишенем бул кинонун аркасында сиз дагы да көп өзүңүзгө роль табасыз. Көп адамдарга көздөрүнө дагы да көбүрөөк көрүнөсүз. Анан сизде буюрса Турциядан эмес, бул жакка алып келип эле толугу менен иш менен камсыздап, өзүңүздүн сүйгөн жакшы бир жумушуңуз менен алек болгон мүмкүнчүлүккө ээ болосуз деп. Андыктан Кыргызстандан буюрса мындай сунуштар түшө элек буга чейин, жетиштүү эле. Мындай ойлонуп жандай ушундай исторический бир кинолор тарткым келип атат деген бир эки сунуш түштү. Бирок мындай датасы күнү белгилүү эмес, мындай бир ойлорунда бар. Ушундай. Мун конкреттүү проект боло элек, Жок, конкреттүү боло элек. Клиптерге жандай кыскача кинолорго сунуштар түштү, бирок мындай шартым туура келген жок. Мындай бара алган жокмун. Азамат мырза, сизге мындай бир суроо да. Эгерде сизге эч кандай лимит койбосо, мисалы да, бюджет жагынан, убакыт жагынан, калган өзүңүздүн кыялыңызда эмне тартып элеңиз? Кандай проектиңиз бар? Мен ушул кинону эгер мүмкүнчүлүк болсо, Кара чачтын экинчисин өзүм көңүлүмө толгондогудай тартмакмын да. Ошондо биринчисинде эмнесинен көңүлүңүз толбой калды? Биринчисинде биз ойлогондой кээ бир локациялар жакшы болбой калып атты. Каскадерлор жакшы көңүлдөгүдөй болбой калып атты. Ошол жактан Бишкектен эле бир 10 чакты каскадер чакырбайын деп калган жоксузбу? Кийинкиге ошондой кылай элек атабыз. Дүйнөдөгү күчтүү эмелерден каскадерлорду алып келип тартмакмын да. Мындай деп сүйлөшүп аттык да кинодо. $1 миллион пулуң болса дейт да, отуруп $1 миллион болсо Жекичанды чакырып, мына жерде Элзада бир урат жыгылып коюп кете бересиз десем депчи. Кыялда болот. Эми баары кандай каражат болсо өзүң көксөгөн, өзүң каалаган каскадерди алып келип ойнотсоңчу. Анан бизге каскадер жагынан Эрлан байке беле. Эрлан байкенин инилери бар ошто. Ал биздин да инилерибиз болот. Бирок эми алар өздөрүнүн устаттарына баш ийеткен да. Ошолордон бир уруксат сурап койсоңуз, биз смело түшүп беребиз киного. Деди. 2-3 балдар. Эрлан байкеге чалып сүйлөштүм мен, байке ушундай. Ошто балдар бар экен. Бирок алар жаш балдар да. Анан ошолорду тарта берели, сизден бир уруксат сурап коюш керек экенсем, смело деди. Тарта бергиле деди. 4-5 аягында бар, бир 6 болду. Ошол балдар бир ошондор анча-мынча келип түшүп берип аттым. Бек дагы Нурлан келди. Эми жакшылары үчөө эле болуп атты да. Бизде жанагы Номат деген балдар бар го, Номаттагы балдар, Адлеп байкенин балдары, Эрлан байкенин балдары. Алар менен иштешкен жоксуңарбы? Алар менен иштешкен жокпуз. Ошол жакта менин оюмча көп эле каскадерлер бар эле да билишимче. Көп эле бар. Бирок мушташ жагында андай көңүлүмө толгондогудай болсун дедим да, экинчи постановка жактан өзүм ойбот. Анан ушундай болду, ушул сөз дагы болду. Мен айттым да, чакырайлы хотя бы Эрлан байкени же Адлет байкени же Нургазы байкени чакырышыбыз керек. Бизге постановка коюп берсин деген. Менин оюм ошондой болду да, сценарий жазып атканда. Ошентсем бунун ою башка экен, бул айтты. Мен башкача постановканы мен өзүм койгум келип атат.
мен өзүм элестеткен постановкаларым бар деди да. Ошону койгум келди. Эгер биз каскадер чакыра турганбыз, каскадерлордун дежурный немелери бар, постановкалары бар. Арасында ошолор кичине болсо да кошулуп кетиши мүмкүн. Мен өзүм оюм жеткире албай калам. Өзүм каалаган постановка бар, ошону коёбул деп калды. Давай онда өзүң колуңан келсе сен кыл. Постановканы да өзү кое алып калат. Тамак деле кылган жок да. Жакшы, жакшы. Орусча айтканда режиссер на все руки экенсиз да демек, Сон. Бизге жакын арада трейлериңиз келди. Трейлериңиз мыкты болуптур. Ичинде азида бардык сөзүбүз айткандай чоңун кичинесин кошуп бир уруп жиберет экен. Бизде ошо кичинекей чакан трейлер деген рубрикабыз бар. Ал жактан ошол трейлерди ичинен карап туруп, ичинен бир суроо беребиз. Жооп берсеңер азаматсыңар, жооп бербесеңер дагы азаматсыңар демекчимиз. Анан трейлерди мисалы жасоо учурунда канча жыл көрдүңүз? Трейлерди 3 күн жасадык. Биринчи күнү башын жасап кетем, кийин ортосун жасайм, кийин баардыгын өчүрөм, кайра башын жасайм. Ошо 3-чү күнү бүгүн бүтүрүш керек деп сел коюп түнү менен жасадык. Бир-эки адамга келип коюп берсек, аларга да жактан өзүнүн көңүлгө толду. Анан ошону трейлерди жарактуу деп баштадык. Бунун көңүлүнө толушу бир аз кыйыныраак да. Арасында болот да уже бир вариант бүтүп калат. Ушу сону болду, ушуну коебуз дейм. Жок, кайра өчүрүп салат. Мен көзүмчө өчсөм мышка мен дөлт кылып чыгат. Сону болду эле, токто деп. Кайра башынан кырып чыгат. Кысасы 3-4 кыл трейлер жасап, кайра башынан кылып аттык да. Кээ бир трейлерде кинонун оюн жеткире албай калат. Өзү трейлер ушундай нерсе экен да. Кинону бир аз болсо да интрига бериш керек экен да. Кино ушундай болот, анан ушундай болуп бүтөт деген. Ошону бере албайбыз. Кээде ачык айтып коебуз, мынтип башталып мынтип бүтөт деп. Трейлерде билинип калат да же. 1,5 саат кинону 1,5 мүнөттүн ичинде маанисин берип калышың керек да. Ага. Ошондон катуу көбүрөөк ойлонуп калдык. Жакшы. Демек сиз трейлерден ар бир кадрын жаткы билет экенсиз да. Ооба. Анда сиз үчүн менин оюмча бул суроолорго жооп бериш өтө эле оңой болуш керек. Ар бириңиздерге бирден суроо. Сиздер деле трейлер кайра көрсөңүз керек, бир кеминде канча жолу көрдүңүз? Ушу башын эле көп көрөм, анан толук көп эле 5-6 жолу көрдүм окшойт. Жакшы. Сизден баштай берели. Кадрдын башында сиз машинадан чыгып келеткенсиз дагы, машинанын багажын ачып туруп, бир кишинин ал жактан өпкөсүн өткөзүп да, кыскасычы. Ошол жактан мен бир нерсени байкап калдым, машинанын астында бир номери байкалыптыр. Анан ошол машинанын номери канча? Номери. Номерин чынында билбейт экенмин. Ушуну мага берсеңиз 5 алмактын да болот. Эмеле? Ал сиздин машина беле? Эле Номер вариант берейинби? Вариант А 157, вариант Б 144, вариант Г 148, вариант Д 164. Вариант 7 бар беле, 5. 150 канча дедиз? 156. 156. 156, сиздин акыркы жообуңуз. Ооба. 156 болуптур. Так, режиссер мырза балким сиз? 148. 148. Машина режиссердуку. Сиздин машина беле? Анда тура эле суроо берип турмун да. Так. Сизге суроо берелик эми кийинкисине. Бул жактан бир кадр бар экен. Жанагы башкы антагонистти столго байлап алып, сабаган аткан бир жер бар экен. Ошол жерде башкы каарман бир кара свитшот кийип алыптыр, үстүнө кара жемпер кийип алыптыр. Бул жакта бир жазуу менен бир жыл бар экен да. Ошол кайсы жыл? Мындай оор суроо болот. Эч элестетпедим. 1985 болуш керек. Так. Жок. Фиолетовый неме болчу, капшону менен жемпер болчу. Өзүм да билбейт экенмин. Номерин. 9. Бул өзүнүн машинасынын номерин айтты, сен өзүң жемперин номерин. 1997 болуш керек. Жакындадыңыз? 8. Жакыныраак айтып. Сиздин балким билип оюңуз бар. Жок. 91. Маани бербептин номеринечи. Маани берген жоксуз, 91 го дейм. Көрүнүп турат. Бул жагында жазуу, бул жагында жанагындай жыл бар экен. Сиз өзүңүз канча жылдысыз? 2000. 2000 бе? Сизден демек 9 жаш болду экен, 1991 экен.
ооба Жакшы. Демек эки суроосуна жооп бере алган жоксуңар. Эми үчүнчү суроо сизге. Командаңызды Кийинкисинде жазуусу жок. Формулада колдонуш керек экен. Эми командаңызды куткарып кетиңиз. Кийинки үчүнчү суроо. Жанагы башындагы эмеге кадрга байланыштуу. Эң биринчи кадрдан кийин чыгып туруп, машинаны ачып туруп, анан балка менен бир нече жолу чабат экен да. Ошо канча жолу чабат? 5 жолу. Баягы машинанын аркасына 5 жолу чабат. Баракелди. Ал сценарийде 5 жолу жабат деп жазганбыз. Ошондой беле. Ойлоп атпайм бокстан эле. Багажды ачып келип балка менен чабып салат деп жазган эмеспиз да. Багажды ачып келип балка менен 5 жолу чабат деп жазган эмес. Сиз санап чаптыңыз беле? 5 жолу чап деген. Кийин көрүп 7 жолу чапсам болмок экен деп да ойлоп калдым. Канча жолу чабышты мен унутуп калдым эле. Кийин монтажда звук ударларын берип атканда ошондон эстеп калдым. Баракелди, мына командаңыз качабы куткарып кетти. 2-1 эсебинде тилекке каршы утулуп калса деп эле. Аябай жакшы. Негизи биздин ошол эфирден бир салттуу сурообуз бар. Өзүңүз бир сөз баштап айтып берсеңиз, сиздин көрүүчүңүз кара чач тасмасын эмне үчүн көрүш керек? 3 конкреттүү себеп. Биздин көрүүчү кара чач тасмасын бул аламда мындай эр жүрөк айымдар бар экендигин унутпаш үчүн биринчи жолу көрүш керек. Анан дагы бир себеби зына кылсаң каяктан болсо дагы баары бир кайтып келет экен. Ошол маанини бергенбиз. Үчүнчүсү мыкты экшен бар, мыкты экшен бар. Аны Азамат айтат деп даярдап коюптум деп. Азамат экен айтчу сөзү көп болуш керек. Сиздин оюңузча эмне үчүн бул тасманы сиздин көрөрманыңыз көрүш керек? Негизги максаты ушул зына жөнүндө. Сөз кайтат деген нерсени көпчүлүк билбейт. Ал эмес, негизи эле жамандык иш кайтса керек да. Жамандыктын кээ бири кайтпайт, кечирим сурап койсо кечирилип кетет да. А зына кечирим сурасаң да кайтпайт экен да. Бул Чубак ажынын видеосун көрдүк да. Зына хотя бы сенин дубалыңа бирөө зара кылып кетет экен да. Хотя бы болбой калды дегендечи. А так сөзсүз түрдө кайтмайын, бул дүйнөдө өлбөйсүң деген сөз бар экен да. Шуну азыр көпчүлүк жаштар билбеши мүмкүн. Экинчиден аялдар деле спорт менен заниматься этсе болот деген маани. Үчүнчүдөн мындай кинону көрүп, кичине эс алсын дедим, мындай руханий адреналин алып. Силер ошондо айымдарды спорт менен машыгып, эр жүрөк болууга чакырасыздарбы? Өзүн ден соолугу үчүн кыса каршылыгы жок. Бирок ошону үндөйсүңөр, то есть кыздар дагы ошондой кылып өзүңөрдү коркогула деген сыяктуу, Ошол нерсе туурабы негизи? Кыз киши мындай назик, кыз киши мисалы мындай эме болуш керек эмеспи? Эркектерибиз кыздарды коргошубуз керек эмеспи? Заман ошого баратат да. Бирок защитага хотя бы ошондой нерсе алып койгон жакшы. Эгер элестетиң, назик айым ага бирөө кол салып калды да, ал өзүн защитать этиш үчүн жанында күчтүү мырзасы болуш керек да. Жанында эгер күчтүү мырза жок болуп калса да, баягы башка өч алууларда көрүп атпайбызбы, же бычак сая болот, же бирдеке менен катуу бирдеке болот, же атып салат да. Ал жерде уже неме болуп атат да, жертва бар да, киши өлүп калды да, уже катуу болуп атат да үч алуу. Андан көрө спортсмен болсун, бүрүп жүрүп койсун болду. Ал деле ыраазы, бул деле ыраазы, кетип калды. Жакшы. Элиза, сиз өзүңүздөн ошо көрөрмандарыңызды чакыра кеттиңиз, буюрса сиздин дагы мен ойлойм, алдыда аябай гана көп көрөрмандарыңыз тартылат, дагы да көп тасмага тартыласыз деп. Ооба, буюрса. Мага сөз калбай калды. Калбай калгандай сезилип атат. Тасма качан чыгат? 20-марттан баштап. Урматтуу достор, 20-марттан баштап Кыргызстандын бардык чоң экрандарында Кара чач аттуу Элиза айымдын аткаруусунда мыкты тасма жаралган турат. Андыктан бардыгыңыздарды чоң экрандарга келип, ушул тасмага күбө болуп кетиңиздер демекчибиз. Жогоруда айтылгандай, менин оюмча бул тасма айымдарга да жакшы керек. Айымдар тасманы көрүп өзүн күчтүү сезип бир мотивация алса керек. Ал эми мырзалар болсо, тасманын ичиндеги мыкты экшендерди көрүп жакшы бир адреналин алып кетсе керек, аябай гана сон.
Анан дагы бир айтылчу нерсе бул Бишкек шаарында закрытый показ болобу? Бишкек шаарында закрытый показ кылыштан бир аз чочуп турабыз. Так. Себеби бизди эл анча тааныбагандыгы үчүн. Анан Бишкектеги биздин тааныштарыбыз аз болгондугу үчүн закрытый показга элдерди чогулта албай калабызбы деп коркуп атабыз. Жөн эле залды арендага алып закрытый показга эч ким жок таанышыбыз бир 10 киши менен көрбөй. Андан көрө ошто толтуруп алып көрөлү деп атабыз да. Ошто бүт тааныштар ошол жакта. Колдой турган инсандар дагы көпчүлүгү ошол жакта бизде. Ошого ошондой деп атабыз. Анан, например, Бишкекте 2-3 съездага mayli 10 съездага дейли үйүнө жалдырап барып деле барып берип коюңуз байке деп кылса болот. Просто биздин өңүтсүбүз, лицобуз таанымал эмес да. Тааныбайт анан. Мындай карап, кем десе, бир брачкалар пригласин таштап кетти, унутуп калат да өзү. А келип көрбөйт деп элесе? Көрбөй калабы дейм. Себеби мен корком, жоопкерчилиги жок кишилерден корком да. Боптур иним деп туруп, нары карап унутуп калат кишилер аябай көп кездешкен алдымда. Ошолордон корком. Анда ошто премьераңыз ийгиликтүү болсун. Буюрса чоң экрандардан чоң көптөгөн адамдар топтосун. Кыргызстанда мына ушундай ар тараптуу жанрлар көбөйө берсин.